Assalamu alaikum ардактуу замандаштар. Тез кабар каналынын кадырман көрөрмандары, саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Биз бүгүн сиздерге Оштогу Привокзальныйдан, тактап айтканда Привокзальныйдагы Ак Ордо конушунан сатыла турган дагы бир үйдү көрсөтөбүз. Азыр Привокзальныйга келдик. Макаренко тараптан, же болбосо Фрунзе Башня тараптан Ош районго Привокзальныйдагы мына ушул көчө менен келе жатканыңыздарда оң жактагы КПП заправкасынын маңдайында Ак Ордо конушу бар. Бул жаңы конуш, жакшы билесиздер. Мына ушул конушка кирип эле оң тарапка бурулсаңыздар, 2 кабаттуу жаңы курулган, бирок толук бүткөрүлө элек үйдү көрөсүздөр. Андыктан биз менен чогуу болуп туруңуздар. Азыр биз толук көрсөтмөкчүбүз. Улантабыз, дагы бир жолу кайталайм. Азыркы Ак Ордо конушунун дарбазасынан кирип эле оң тарапка буруласыздар. Болгону борбордук трассадан сиздер 50 гана метр кирет экенсиздер. Бул конуш сиздерге көрсөтүп жаткан Ак Ордо конушу. Мурда бул жерде өндүрүш ишканалары болгон. Тагыраагы Сайыз убагында. Азыр эми бул жерге жаңы конуш болуп, үйлөр түшүп, элдер жашап жаткан учур. Алардын катарында мына ушул үй дагы жаңы курулган, бирок толук бүткөрүлө элек. Азыр ушул боюнча турат. Балким ушул үй сиздерге жагып калса, алып толук бүткөрүп, ушул жерде жашап калышыңыздар мүмкүн. Үйдүн ээси менин жанымда, азыр баарын көрсөтүп берет. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Өзүңүз жакшысыңарбы? Так, даярсызбы үйдү көрсөткөнгө? Даярбыз, Менин суроолорума так туура даана жооп берип, бардыгын көрсөтүп берсеңиз болду. Макул. Бул үй негизи 2 кабаттуу үй экен, а? Ооба. Подвалы барбы, жокпу? Подвалы бар, 2 комната. 2 комната подвалы да бар. Бирок үй капитальный курулган экен, а? Чоң үй экен. Проектта менимче бир өзгөчө проект го. Ооба, бул үйдү дагы өзүбүз жашаш үчүн салынган. Өзүңөр жашаш үчүн кургансыңар. Ооба. Эмнеге сатып атасыңар анан? Азыр эми акча керек болуп. Акча керек болуп атат. Ошон үчүн сатып атасыңар. Ооба. Жакшы. Анда баштай берели. Бул үйдүн узун туурасы канча периметри? Узун туурасы 12ге 12. 12ге 12. Охо, чоң үй экен, а? Караңыздар, 12ге 12. Көрүп турасыздар да. Үй тим эле зыңкыят. 2 кабаттуу. Крышадан баштайынчы. Крышасы эмне тиге? Ал черепицабы? Черепицалар. Але майда-майда бири-бирине куралганбы? Ооба, андулин деп коет аны. Черепицалар. Андулин черепицаларыбы? Бири-бирине майда-майда кийгизилип, капталып, кыскасы ушундай жасалыптыр. Фронтондору, суу түтүктөрү, слифтер бүт жасалган. Терезелери ак түстөгү пластик терезелер. Үйдүн сырткы тарабы шып алыптыр. Ал эми электромонтажы дагы жасалгандыгын сырттан байкап турам. Чегара эми ушул унаанын жанындагы дуалдын бүткөн жерине чейин да? Ошол жерге дери, заборго. Заборго чейин. Ооба. Үйдүн аркасында канча метр жер калтыргансыздар? 2 метр. 2 метр. Подвалга ушул жагынан киреби? Подвалга мына ал эшиктен кирет. Ушул эшиктен. Азыр эми кире албайт экенбиз, а? Жабык экен. Үйдүн бул жагында дагы 1 метр жер бар экендигин сиздер билип кое бериңиздер. Көрүп турасыздар да, бул жерде бир чоң дарак бар экен. Подвалга кире албайт экенбиз. Андыктан биз менен чогуу боло бериңиздер. Азыр толук баарын көрсөтүп чыкмакчыбыз. Жериңиз канча сотук? 6 сотук. 6 сотук да? Чегарасын көрсөтүп коелучу. Документтери такпы? Бардыгы так, документтери. Бардыгы так. Жердин узун туурасы канча? Жер аянтынын узун туурасы. Тиги забордон бул жерге дери 20 метр. Бул жерден о наркы узуну 30, 20га 30. 20га 30. Демек, тиги бурчтан мына ушул биз турган жерге чейин келет экен. Бул жагы көчө тарабы 20 метр, туурабы? Туура. Узун 30 метр. Демек 600 чарчы метр бул 6 сотук дегенди түшүндүрөт. Ушул дарактардын түшүнөн түз жогору төрдөгү дуалга чейин кетеби ошондо? Мына дарактын түбүнөн кетет. Дарактын түгүнөн. Демек түшүнүктүү. Негизги жери үйдүн жогору жагында окшойт, а? Ооба, основной Бош жер. Бош жери үйдүн аркасында. Азыр аны дагы көрүп чыгабыз. Биринчи үйдү көрүп чыгалы. Тепкичтен, Астанадан кирип баратабыз, көрүп турасыздар. Мына стойкаларды караңыздар. Бүт темирден жасаган экен. Үстү монолит. Бул жер тепкич. Негизи прихожка. Чыкканда эле байкайсыздар. Мынандай электроточкалар жасалыптыр. Андан сырткары бурон эшик коюлуптур. Бул жер негизи прихожка болот. Андан өтүп кире турган болсоңуздар, бул жер негизи
Кандай бөлмө? Холл бул жер. Холл да? Кире беришинде холл. Бисмиллахиррахманиррахим. Биз баштай берели. Бул жер негизи биринчи кабаттагы холл экен. Көрүп турасыздар. Азырынча эми бул үй толук бүткөрүлө элек экен да, көрүп турасыздар. Ички тарабы дагы, дуалдын ички тарабы бүт шып алган, стяжка болуптур, андан сырткары электромонтажы дагы жасалыптыр. Дагы бир жолу эске салам, эшик терезелери коюлган. Терезе демекчи, сырткы терезелери, ички эшиктери коюла элек. Сырттан кирип эле холдон оң тарапка бурулуп, экинчи кабатка чыкса болот экен. Пока биз экинчи кабатка чыкпай туруп, биринчи кабаттагы бөлмөлөрдү көрсөтө берели. Төрдөн баштайын, оң жактан. Оң жактан баштай берели. Бул төрдөгү бөлмө, кандай бөлмө? Булар спальня. Спальня бөлмө деңиз, 3 терезеси бар экен. Батыш тарабы, же болбосо бул жагы батыш болуп калабы? Түштүк тарабы болуп калат, Түштүк тарабы негизи 3 терезе коюлуп, эркер формасында жасалыптыр. Бул бөлмөнүн дагы ички тарабы шып алган. Бул бөлмөнүн узун туурасы менимче 6га 4, 24 метр квадрат чыгат экен. Спальня төрүндө болсо душевой бар экен. Көрдүңүздөр да. Менимче ата-энелердин уктоочу бөлмөсү болот го бул бөлмө. Төрүндө душевой да бар. Канализация барбы негизи бул жерде? Бар. Бар да? Бар. Таза суу киргизилген окшойт, монтаж болуптур. Таза суу да кирген. Кирген, жакшы. Төрүндө болсо көрүп турасыздар, душевойдун оң жагында форточка да бар экен. Бул жагы негизи душевой болот, спальня болот. Эми артка кайттык, биз ортодогу бөлмөнү көрсөтөлү. Эгерде сиздер холдон түз жүрүп, солго бурулуп кире турган болсоңуздар, бул жакта дагы бир бөлмө бар экен. Бул да спальня болобу? Бул жак кухня. Кухня болобу, Тиги эшик каяка, сыртка чыгып кетеби? Ал сырткы временкага жол. Нар жакта временка план боюнча временка болот. Сыртка. Жакшы болгон турбайбы? Демек, бул бөлмө кухня болот. Кухнядан сыртка 3 очокканага, летний кухняга, временкага ошол жака чыкса болот экен. Бул бөлмөдө кухняда бир терезеси бар, узун туурасы 3,80ге 4,5 экен. Терезенин сыртына темир решетканы дагы жасаптыр, электромонтаж жасалган, стяжка куюлган. Эми биринчи кабаттагы 3-чү бөлмө. Бул жагы жабыкпы, ачыкпы азыр? Жабык бул жак. Жабыкпы. Кире албайт экенбиз да, күлүшүп окшойт сиз да? Биягы бир зал турбайбы? Зал. Төрү шестигранный формада чыгарылыптыр. Негизи 3 терезеси бар экен, азырынча жабык. Бул жагы көрүп турасыздар, бир зал экен. Эми экинчи кабатка чыга береличи. Ага чейин сиздерге биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортосундагы аралыкты көрсөтүп коеюн. Негизи заводская плита перекрытия менен жасаптыр. Монолит дагы эмес. Кээ бир жерлеринде гана монолит бар экен. Так, экинчи кабатка чыгып бара жатабыз. Экинчи кабатка чыгуучу тепкичтин темир каркастары жасалган. Азырынча толук бүтө элек. Тепкичтен чыгып бара жатканда оң тарапта мынандай узун бийик келген чоң сплошной терезелерди көрөсүздөр. Тепкичтен чыгып эле сол тарапка буруласыздар туугандар. Солго бурулганда эле экинчи кабаттагы коридор же болбосо холл. Чоңго бул жер аянты. Эми мына жерлер бүт тосулат да турабы келечекте? Тосулат бул жер. Жакшы. Көрүп турасыздар, бул экинчи кабаттагы холл, коридор. Экинчи кабаттагы карашыбак болуптур, электромонтаж жасалыптыр. Ал эми потолок дагы жасалыптыр, көрүп турасыздар. Гипсокартон менен бүт формалап, усталар жасап, даярдап коюптур. Шпатлевка тартыш керек, же обой жабыштырыш керек. Калганын бүтүрүш керек. Так, оң тараптан баштай берели. Экинчи кабатта канча бөлмө бар экендигине назар салып туруңуздар. Экинчи кабатка чыгып эле сиздер оңго бурулуп киресиздер. Бул жерде дагы бир бөлмө. Бул спальня го? Спальня. Жана биринчи кабатта биринчи бөлмөнү көрдүңүздөр да. Ошол эле бөлмөнүн узун туурасы менен бирдей. Узун туурасы 4,6, 24 метр квадрат чыгат, 3 терезеси бар. Терезенин астына отопление батареялары үчүн атайын орундуктарды калтырыптыр. Электромонтаж жасалган, потолоктагы гипсокартон менен формаланып, гүлдөнүп кыскасы жасалган. Калганын бүтүрүү зарылчылыгы бар. Эми экинчи кабаттагы ортодогу душевойду көрүңүздөр. Биринчи кабаттагы душевойдун эле үстүңкү аянты турбайбы? Ошол эле. Бул жагы эми общий, көрүп турасыздар. Экинчи кабаттагы душевой, бир форточка коюлган, суунун, канализациянын
трубалары монтаж болуптур. Эми сол тараптагы бөлмөгө кирели. Менимче бул бөлмө биринчи кабатта көрдүңүздөр эле. Жанагы сыртка дагы чыга турган ход бар, кухняга. Кухнянын эле үстүңкү аянт экен. 3,80ге 4,5 экен. Көрдүңүздөрбү? Бул бөлмөнүн дагы потологу жасалган. Мында бир терезеси бар. Терезенин астына отопление батареясынын орундугун жасап койгон. Жакшы. Эми эң акыркы бөлмөнү көрсөтөлү. Жанагы биринчи кабаттагы жабык бөлмөнүн үстүңкү аянты го? Зал ошол. Зал. Экөө окшошпу? Мына. Жана айтпадыкпы? Көчө тарабы шестигранный формада же эркер формасында жасалган деп. Бул бөлмөнүн узун туурасы 4кө 7 экен туугандар. Чоң бөлмө. Терезелердин астына отопление батареяларынын орундуктарын ичкери киргизип, карманный кылып жасап койгон. Көрдүңүздөрбү? Пластик терезелер коюлган, подоконниктерин коюп коюу зарылчылыгы бар. Потолок кыргыз колоритинде жасалган. Кыргыздын түндүгү көтөрүлүптүр бул бөлмөгө. Ал эми мына бул төрдөгү оймону караңыздар. Бул дагы кыргыз колорити. Бурчта болсо төрдөгү кармандарды караңыздар. Занавесканын кармандарындагы, карниздеринин кармандарындагы атайын ичине киргизип жасап коюптур. Бул бөлмөнүн узун туурасы 4кө 7 чоң бөлмө. Тагыраагы конок бөлмөсү же зал деп койсок болот. Эми мына жакта да бир эшикти көрдүм. Бияк эмне? Балкон бу. Балкон. Балконду дагы көрүп коюңуздар. Мына бул жери асты 40 см бийик барьер болуп тосулуптур. Үстүнө пластик терезелерди сплошной коюп койсоңуздар, баары панорамный сонун болот. Тетигинде көрүп турасыздар да. Сулайман тоо ушул жерден даана көрүнөт экен. Ал эми Макаренкодогу Келечек базарынын айланасындагы домдор, бийик кабаттуу үйлөр бүт баары ушул жерден көрүнүп турат экен. Биз биринчи, экинчи кабатты толук көрсөтүп чыктык. Эми чыдап туруңуздар, сырттагы калган жер аянтындагы сиздерге толук көрсөтүп чыгалы. Алыстабай туруңуздар. Дагы улантабыз. Негизи бул үйдө жашаса да болот экен. Анда сырткары бизнес кылса да болот экен деп ойлоп калдым. Анткени үйдүн метр квадраты чоң. Узун туурасын айтты да. 12ге 12. Бир кабаты негизи 120 метр квадрат чыгат. Эки кабаты 240 метр квадрат. Андан сырткары кошумча подвалда дагы 2 бөлмө бар экендигин эске салабыз. Жанагы кухняны көрдүңүздөр эле. Кошумча эшик бар эле го сыртка кирип чыкканга. Летний кухня тарапка же времянка тарапка. Дал ушул эшик. Бул фундамент экен. Эмненин фундаменти? Времянка. 3 бөлмөлүү. 3 бөлмөлүү, Бул жагы 1 бөлмө, ортодо 1 бөлмө, тетиги төрдө дагы 1 бөлмө болот экен. Как раз бери карап курулат турбайбы? Ооба. Времянка түшмөк. Тиги жерге тепкич жасалып эле ошол жерден бул жакка каттоо боло берет деңиз, Ооба, айланып отурбайт. Айланып отурбайт. Жакшы. Тетигинде турба, суунун турбасы окшойт, Сунуку. Суунун турбасы. Демек бул жерге времянка түшөт. Бул жактагы жер аянтынын кеңдигин караңыздар. Негизи чек ара мына ушул дарактардын түгүнөн. Көрдүңүздөрбү? Мына дарактардын астында фундамент куюлуптур. Эски фундамент бар экен. Ошондон бир жагы болуп саналат экен. Эгерде ушул жер, ушул үй жаккан болсо сүйлөшүп көрүңүздөр. Бул тарабы болсо бийик забор көтөрүлүп, тосулуптур. Бул жак чек арасы. Тиги үйдүн аркасындагы дубалдын бурчу ушул жер экен. Ошо дубалдан наркы. Ошондон эле түз бияка тартылат, Ооба, түз. Мунага чейин. Нар жагы кошунаныкы же? Нар жагы башка. Жакшы. Мына бул жакта жер кеңир экен, Бул жер эми мурда баягы кайсы бир ишканалардын аянты болгон да. Асфальт аста. Жакшы. Муну буза салып сиздер бактарак кылсаңыздар болот. Же мини дыйканчылыкка огород уюштурсаңыздар болот. Же болбосо бул жерге кошумча курулуш кылсаңыздар болот. Эмне эле кылса бул жерде жараша берет. Негизи Оштун Ош районуна Макаренкого Фрунзе гипермаркетине кыскасы центрдеги бардык соц объекттерге жакын экендигин биз дагы бир жолу эскертебиз. Эгерде сиздерге ушул үй жаккан болсо сүйлөшүп көрүңүздөр. Биз азыр баасын билип беребиз. Үйдү канча дейсиз? Үйдү 90 миң деп атабыз. 90 миң доллар, 90 миң доллар. 90 миң доллар. Түшүп бересиздерби?
көрүшүп беребиз, сүйлөшөбүз. Варианттары бар. Вариант болгондо эмне вариант кылабыз? Вариант болгондо автомобилге вариант болот. Автомобилге? Квартира кача? Квартирага болсо жарымы квартира, жарымы наличие болуш. Жарымы квартира, жарымы наличка болсо боло берет, боло берет. Эгерде жеңил унааңыздар болсо, же башка бир унааңыздар болсо, аны деле бартерге сүйлөшө берет экен. Бартер демекчи, сиздер унааңыздарды көрсөтөсүздөр, жакса доплатасы менен гана сүйлөшө алат экенсиздер. Мына ушундай варианттар бар. Бул үйдүн баасы үйесинин айтуусуна караганда $90,000 экен. Кеми бар дейт, варианты да бар экен. Документтери такпы? Бардыгы так. Баары так. Эч кандай залог, малог эмес, Жок, так. Баары жакшы. Демек, бул жерде таза суу бар. Канализация центральный, ал эми бул конушка азырынча газ киргизиле элек экен. Бул жердеги тургундардын жана үйесинин айтуусуна караганда жакында газ келиши күтүлүүдө. Биз бул чыгарылышта сиздерге Оштогу привокзальныйдан, тактап айтканда привокзальныйдагы Агордо конушунан сатыла турган жаңы курулган 2 кабаттуу үйдү толук бүткөрүлө элек үйдү көрсөттүк. Эгерде жаккан болсо сүйлөшүп көрүңүздөр. Кимде ким Тез кабар каналын издеп жаткан болсо, биздин кызматты пайдалангысы келсе, анда биз менен байланышса болот. 0558 86 00 11 номерине чаласыздар. Көрүшкөнчө аман туруңуздар. Буюрса жакшылыктарда көрүшөлү.